Бұл жерде алымдар айтқан қалал машайихуна біздің машайихтар ва истахсанал машайихуна ат-тахлиқ. Бұл хидаяның шарқында al-гая деген имам al-Атқани не дейді? Истахсана машайихуна ат-тахлиқ дейді. Бізді машайихтар десе Ханафи мазхабында кімдер түсінеді? Абу Ханифаны көрбеген алымдар машайих болады. Басқа айтқанда Мұхаммадтың, Абу Юсуфтың шәкірттері. Вастахсана машайихуна ат-тахлиқ хуа ан юхаллиқа бил-ибхам вал-хинсир ала-русхи бa'дал вад'i. Қойғандан кейін, мынандай қойдық, бармақ пен чыпалақтың өтіп байлап қойғыз дейді. Мына үшеу үстінде тұрады. Мынау чыпалақ бияқты қармайды, барма үсті жақтың қармайды. Мынау ұшыны біздің машайықтар истахсану. Башқаша айтқанда, мынау ұшында қылғаныңыз дұрыс дейді. Себебі, кейбірке хадистерде бар, үстіне қойды деген, кейбіркелер дейді, қармады деген бар, ұшын бардығын амал қылып тұрып, үстіне де қойдық, қармадық тағы деген. Истахсану машайықына тахлиқ. Бұны мұнеке имам Атқани хидаяның шарқында үшінде баяндап берді. Аллахым разы болсын. Аялдарға эмне себептен көкірегіне қойыш керек десе, бұл астарлахунна, себебі сүннет бұл қою. Себебі намазда аялдар бір қанша орында еркектерден айырмаланады. Ошолордың бірөөсү аялдар қолдарын көкірегінің үстіне қояды. Себебі ең келгенде башқа болғанда, мындай болғанда бір астар өзін жаба тұрған болуш үшін. Мына ошол аялдарға сүннет. Аға өзінің дәлелдері бар. Марасил китебінде имам Абу Дауд аялдардың намазы қандай оқылышы бойынша дағы неме қылған. Кейбір туғандарда бар да біз еркектер мен аялдардың намазында айырма жоқ дейді. Себебі бізде Ханафи мазхабында айырма бар, хадистер өзі бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдардан өткізіп жатқанда еркектерге намаз оқытқанда айтқан, сілер еркектерде емес, сілер намазға мындай оқула деп айтқан. Аны имам Абу Дауд өзінің Марасил китебінде баяндаған шу хадистерді. Ал-Вақс фир-Рақс деген бізде атайын китеп бар. Имам Ал-Халаби деген алымдың Ал-Вақс фир-Рақс. Башқаша айтқанда зикір қылғанда билеген дұрыс емес деген. Эми билеген деп тағы айту тура емес. Мындай әділетті болушы керек та. Әт-тамайюл дейді. Башқаша айтқанда екі жаққа мындай қылып қимылды. Андай бола тұрған болса, шу қимылдағандың бардығын билеп атады дей тұрған болса, біз таваф қылғанда бірінші, екінші, үшінші айлануда қайтып басауыз? Мүйтіп басауызға. Аны дәле билеген деп қойғанда. Үш кабаны таваф қылғанда умрада болсын, ажыда болсын, бірінші, үшеуіні мүйтіп басасын. Аны чуағажы палван басыш деген, ошондан кейін барды палван басыш деп айтып қалдық. Андан burada bir de қалмай ұққан емес мен. Үшеуінде қайтып басасың, мүйтіп басасың, мүйтіп. Хатта біздің кітептерде айтылады, егерде жол адамдар тығын болып қалса, ордың да мүйтіп тұрасың дейді. Аны үшінде билеген деп айтайлы анда, тавафта. Билеген деген ал башқа, ал білесің әл билеген. Демек, әт-тамайюл, екі жаққа мындай болу қимылды, зикирде кейбір қадерия жана башқа тасауфтағы немелер тамайюл дейді. Біраз билеген мындай иілгенді дұрыс деген. Себебі міне десе, миллион жол субханаллахны айтатал. Жемтіп тұрып алайыншы, ұқтап барасың, жоғы ментіп тұршыған. Білесің әлі бізде Құран оқу атқанда ділі қарыла міне дейді, менті оқиды. Билі өтіп олам, арабманда. Үнті өтіп. Майкл Джексондай бол. Билі тақыр башқа. Бірақ ошенсе дағы біздің Ханафи мазхабында ушундай қылып зикір қылу дұрыс емес дейбіз. Себебі мұндай нәрсе бізге варет емес. Бірақ қадирийде не дешті, ушундай болып адамдар жанағында ұқтап кетпес үшін ошондай қылса, ешқандай. Аға да Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху бол бүтті оқшайды бұлар. Азыр, ақырқ емес дағы бар, көп сұра бар. Бар, 17 минут уақыт бар. Али ибн Аби Талиб радиаллаху анхунун bir hadisini дәлел келтіреді қадирийлерче. Бірақ hadis biraz алсызырақ. Алсыздығы өте алсыз емес. Өте алсыз емес hadisтерді неге амал қылсақ болау? Фазаил амалдарды амал қылсақ болады, өкім албайсың.
Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Али радиаллаху анхуга бир нерсени сүйүнчүлөгөндө Али радиаллаху анху ошентип мынантип пайгамбарды тегеренип секирип сүйүнгөн экен. Анан ошондон демек ушул нерсени пайгамбарыбыз кайтарбады. Демек зикир кылганда бир аз уйкубуз келип атса ошентип кыймылдаганыбызга бир мындай зыяны жок деп кадирийлер ошентип айтып неме кылышат. Ошон үчүн Куран окуп аткандар кичине минтип атышабы? Себеби сааттап Куран окушат алар. Сааттап турабы? Уйку келип кетет. Ошон үчүн мынантип окушат. Жана өмүрү зикир кылбаган немелер 33-тү чала эле бүтүрбөстөн качып чыгып аткандар ал зикирдин эмне экенин да билбейт да. Адамдар миллион, 100 миң жолу зикир кылышат. Анан ошондо уктап кетпейин деп ошондой кылгандары бар, бирок биздин ошо Ханафи мазхабтагы же болбосо Накшбанди тарикасындагылар дурус эмес деп айтышат. Мустахаб куптанын астында 4 рекат мустахаб бар. 4 рекат мустахаб пайгамбарыбыз кээде окуп, кээде окуган эмес. Ошого кааласаң сен окуйсуң, каалабасаң окубайсың. Окуган адамдарды эмнеге окуп атасың дебейбиз, окубагандар эмнеге окуп атасың дебейбиз. Окуган жакшы, себеби мустахаб. Анан эгерде ошондой кылып окулуна турган болсо, анда экинчи рекатта ат-тахияттан салават айтыш керек. Анан 3кө турат. Бизде бир гана 3 гана 4 рекаттык нафил бар, парызга окшоп окулунган. Бул жуманын астында 4 рекат сүннөт, жумадан кийинки 4 рекат сүннөт, пешин астында 4 рекат сүннөт. Ат-тахиятын окуп 3кө туруп кете бересиң. Андан башка мустахаб 4 рекат сүннөттөр, асрдын астындагы, шамдан кийинки, куптандан алдыңкы 4 рекаттерге сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Салаваттан неме, ат-тахияттан салават окуш. Сөзсүз деген нерсе эмне? Сүннөт. Парыз эмес, Аллахым разы болсун. Сажда сафкы качан бизде милдеттүү болот? Суроо биринчи. Эгерде бир адам аср намазынын 4 рекатын окуп атып, 3-чү рекетинде бир аз зам сүрөнү баштап ийсе Фатихадан кийин сажда сафкы кылуу милдетпи, милдет эмеспи деген суроо. Биринчиден сажда сафкы адашуу же болбосо бир адашуу саждасы качан кылынат? Адашуу саждасы эгер важипти таштаган болсоңуз кылынат. Важипти таштасаңыз же парызды кечиктирген болсоңуз. Дагы бир эрежелер бар. Сүннөт калып кетсе, мустахаб калып кетсе, же сүннөт амалдар кошулуп кетсе, бул эмне болбойт? Сажда сафкы милдеттүү болбойт. Ошого 3-чү, 4-чү рекетте зам сүрө окуубу эчтеке болбойт. Ага сажда сафкы кылуу дагы милдет эмес. Пайгамбарыбыздын кээ бир риваяттарда бар 3-чү, 4-чү рекетте зам сүрө кошуп ийгенчи нафилдерде. Ошого немеде, фарызда. Ошого өзү ал-мутаварис. Пайгамбарыбыздын парыз намаздарды окууда 3-чү, 4-чү рекетте Фатиха менен гана чектелебиз. Бул ушу эң жакшы. Аякка өтпөш керек. Өтүп кетсе, сажда сафкы милдеттүү эмес. Бирок шашылыш болсо, же каза окуп атса, 3-чү, 4-чү рекетте Фатиханы окуш жакшы. Таспих кылса дагы боло берет. Эчтеке дебестен кетсе деле дурус деп айтканбыз, Ошол боюнча да бир сабак кылып коелу, мындай кылып, эстетип койгулачы ошону. Адамда айтып жүрөт, сен динге жаңылык киргиздиң деп. Жок, биздин Ханафи мазхабында ошондой бар. Мына ушундай Али радиаллаху анхудан, Абдулла ибн Масудтан риваяттар бар, Ханафи мазхабында ошо. Бирок жакшысы Фатиха окушун, себеби Фатиханда сооп бар да. Андан кийин тасбих, субханалла, субханалла деп кете бересиң. Же болбосо такыр индебей деле кете бересиң. Казаны окуп атканда анда такыр кылбаган жакшы болот, себеби эртерээк бүткөнгө жеңилдик болот, Биринчи, экинчи рекетинде Фатиха зам сүрө, 3-4-тө эчтеке дебей эле Аллаху акбар туруп, Аллаху акбар кете бересиз. Ханафи мазхабта ушул талаш маселе. Сажда саф кылганда оң жака салам бериш керекпи, же оң жак сол жака салам берип турган саждага кетиш керекпи? Адашып калды. Хидаяда эки жака салам бериш керек дейт. Анан саждага барыш керек. Эми хидая чоң китеп болгону менен андан башка дагы Ханафи мазхабта күчтүү китептерде оң жака гана салам бериш керек дейт. Кээ бирки мутаахир, кийинчерээк келген аалымдар бар. 10-кылымдан кийинки келген аалымдар кичине акылдуулук кылып эгерде имам болсо бир жака салам бериш керек, жеке окуп атса эки жака салам бериш керек дейт. Бирок Хайр Мансур эч ким мундай бекемдеген эмес. Ошого өткөндө бир устаздардан да угуп калдым, ошондой кылыныш керек деп. Андай кылган туура эмес. Ар-раджих, күчтүү кабыл Ханафи мазхабта оң жака гана бересиз. Имамсызбы, имам эмессизби? Яны эми Хидаяда келген сөзчү десе, Хидаяда имам Маргиланын ушундай сөзү бар.
Бирок андан башка дагы көптөгөн аалымдар оң жакка гана салам берилиш керек дейт. Кээ биркилер айткан Абу Ханифадан риваят бар экен, эки жакка салам бериш керек дегенде катуу сөз айткандар бар. Абу Ханифадан эч кандай риваят жок эки жакка салам бериш боюнча деген. Ошого туурасы бир жакка гана салам берет. Анан туурасы десе бирок эртең чыкпасын, эмне себептен сен хидаяга каршы чыгып атасың деп. Мен эмес, башка аалымдар, мухаккиктер изилдеп чыгып, ооба хидаяда ушинткен, дагы башка китеп, бирок андан башка көп китептерде оң жакка эле деген. Демек, таржихил мазхаби мазхабта аалымдардын сөздөрүнүн биринин астынан бирин жогору коюуда өтө өзүнчө илим бар, таржихил мазхаби деген. Мазхабтагы аалымдардын сөздөрүнүн кимисин башка сөздөн жогору кыласың дегенде эрежелердин негизинде көпчүлүк күчтүү китептер кайсын айтканбыз ошока дейбиз. Ошо көпчүлүк китептер, күчтүү китептер, матен китептер оң жакка салам берип анан кийин сажда сафкы кылыш керек дейт. Эгерде бирөө эки жагына кылып койсо ла сабихи, эч кандай проблема эмес. Саждада уктап калса эмне себептен даарат сынбайт? Бизде отуруп уктап калса даарат сынат деген эреже бар го. Ошого эреже. Уйку дааратты бузабы же башка нерсе бар бузабы? Уйку дааратты бузбайт. Уйку, кээ бир уйкулар бар, ошолордун бирөөсү саждага барганда, анан кийин рукуда турганда уктап кеткен. Даарат бузулбайт. Эмнеге бузулбайт десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда кээде уктап кеткен, саждада уктап кеткен. Кээде кыямда уктап кеткен. Биз деле таравихте уктап кетип атабыз, анан ракааты чозгондо турабы? Саждада уктап кетип атасыңарбы? Курсак тойгон оз ачкандан кийин. Кетип атасың, даарат сына берсе бардыгы дүкүр эшикке чыга берип, ошого эгерде намаздын ичинде, саждада, рукуда же кыямда уктаган болсо даарат сынбайт. Демек, аалымдар ошон үчүн эреже койгон. Эгерде бир адам уктаган болсо, ал бир нерсеге сөйөнбөй туруп уктаган болсо, өзүн кармап туруп даарат сынбайт дейт. Эгерде бир нерсеге сөйөнгөн болсо, ошол сөйөнгөн нерсени алып салса, жыгыла турган болсо даарат сынат. Демек, өзүн кармабай турат деген сөз. Демек, уктаганда адам өзүн кармап тура турган даражада боло турган болсо даарат сынбайт. Кармабай турган жөлөн уктап аткан болсо, анда даарат сынып калат. Ошон үчүн мундош окунуп отурса, чөкөлөп отурса, намазда, рукуда, саждада уктап калса даарат сынбайт. Себеби пайгамбар ошондой кылган, аалымдар ошондой эреже койгон. Эгерде бир адам асыр эмес, либо эле 4 рекеттик намаздын акыркысына жетип калса, аны кантип толуктайт? Аны карайсыз. Сиз кайсыл жерине жеттиңиз 4-чү рекеттин? Эгерде 4-чү рекет намаздын рукусуна чейин, руку кылганга чейин жеткен болсоңуз, демек сиз ошол рекетке жеттиңиз эсеп болот. Сиздин бир рекет имам менен окуган болосуз. Андан кийин имам салам бергенден кийин ушул имам менен окуган рекетиңиз биринчи рекетиңиз болот. Өзүңүз туруп бир рекет Фатиха Замсура отуруп, аттахиятын окуйсуз. Бул 2 болот. Анан 3-4 кылып окусаңыз болот. Дагы бир башка жолу бар. Имамдын акыркы 4 рекет сүннөтү, 4 рекет, 4-чү рекет сен биринчи рекетиң болот атпайбы? Ушул сенин дагы акыркы 4-чү рекетиң дагы десең болот. Имамдыкы да акыркысы, сеники да акыркы деп сен туруп 1 2 3 деп толуктасаң дагы болот. Бирок биринчи сүрөттөгү эмне? Туурарак. Охо, кызды чабуунун бир жолу, Бирөөнүн карзы бар экен, бир кыздын карзы бар экен. Карзын төлөй албай жүрөт. Бир жигит үйлөнөйүн деп атат. Үйлөнгөнгө чейин ошонун карызын зекет менен жаап салса болобу дейт. Себеби үйлөнгөндөн кийин анын атынан зекет бергенге болбой калат да. Себеби нике байлангандан кийин сен аялыңа зекет бергенге болбой калат. Демек, үйлөнө элек боло турган болсо, карызын төлөп берсеңиз жакшы болот. Тигин жүрөгү да жумшайт да. Кийин макул болот, секин алып аласың иншалла. Имамчылыкка чыкканда кандай ниет кылыш керек? Өзү имамчылыкка чыгуу оңой нерсе эмес. Ар бир адам эле имамчылыкка чыга бербеш керек. Себеби имамчылыкка чыккан адам аркадагы адамдардын намазына жоопкерчи болот. Эртең сен кыяматта ушунча адамдын намазына жооп бересиң. Ошон үчүн намаздарда талашып калышат го, сен чык, мен чык деп, жоопкерчиликтен качып атат. Үзүрүм бар, бул нерсе, мен дааратым, сен дагы ар нерсе дейт, бирок имамчылыкка чыксаң сообу бар анын. Ошончо адамдын намазын мойнуна алган. Ниет кылып атканда эмне? Мен ниет кылдым ошо адамдарга имамчылык болгонго халисан лиллахи таала. Эгерде аялдар намаз окуусу мүмкүн боло турган болсо, мечиттерде
Ayaldардын намазканасы бар да, сөзсүз түрдө аялдар ниет кылыныш керек. Аялдарды дагы менин өзүм имамчылыгым алдында болбосо ниет кылбай койсоң, аялдар намазканага кирип сага уйган болсо, аялдардын намазы жарабай калат. Ошон үчүн имам болгон адам өтө зирек болушу керек. Мечиттерде, мындай жерде имам болгондо дароо ойлоно коюш керек. Мен имам болуп атам, демек адамдардын намазына жооп беремин. Аялдар бар боло турган болсо, аялдардын этияттан ниет кылып коет. Аял жок болсо дагы, бар боло турган болсо намаз дурус болот. Үйдө да ошондой, үйдө да ошондой. Мындай маселе, таксырым. Эгерде сиз имам болсоңуз, жария окуй турган намаздарды жария окуйсуңуз. Эгерде сыр ичиңен окуй турган намаздарды ичиңизден окуйсуз. Жамаат имам болсоңуз. Өзүңүз болгондо жария окулчу намаздарда ыктыярдуусуз. Сырриларды ичиңен окуй турган ичине окуйсуң. Жария окуй турган намазда ыктыярдуусуң. Кааласаң үнүң чыгарып окуйсуң, кааласаң ичиңен окуйсуң. Бирок үнүң чыгарып окуган жакшыраак дейт. Ошо сиз ниет кылып атканда ошондой ниет кылып коюш керек да жалпысынан. Бирок, себеби бизде бир проблема бар да. Эгерде сен бир имамга уюп атып, имамдын кандай абалда экенин билбей уюсаң, намазың дуруспай калат. Оорураак маселе. Бирок имамчылыкка чыгып аткан адам сөзсүз түрдө эркектерге имам болууну ниет кылуусу милдет эмес. Аялдарга гана милдет. Эркектерге сен жөн эле Аллаху акбар окуду, аркадан келип уюган болсо, сен желкеңе урса, сразу ошол жерден ниетиң аркамда адам бар экен деп, эгерде жария окуп турган намазды ичиңен окуп аткан болсоң, аркаңа уюган менен сен жария окуп баштайсың. Анан ошого сенин ниетиң ошого жабышып кетти да. Эми дуа кабыл болбогону бир нерсеге байланбайт. Кээде Аллах Таала ошол дуаны сизге акыртке сактап коет. Же болбосо кылынган дуаңызга сизге келеткан бир балени тосот. Кээде сурап атасың деп берет. Ошого дуа кабыл болбой атса, дуа кылып атканда өзү инсан эмне кылыш керек? Аллах Таала мен дуамды кабыл кылат деген ишенич менен дуа кылыш керек да. Эч качан Аллах Тааладан үмүтсүз болуш керек. Демек, дуа кылдыңызбы, же сизден бир балени кайтарды, же бейиште кыяматка калды, же сизге берет. Анан сиз мага бербеди деп эле дуам кабыл болду дебеңиз. Мүмкүн сизге келеткан бир балени ал дуаңыз тосту. Асарф, акча алмаштыруу, же болбосо акчаны бири-бирине сатуу илимин бизде муамалат бабында ассарф деп айтылат. Акчага акчаны сатуу. Акчага акчаны сатуу дегенде өзүнүн жинсине өзүнүкүн сатпайт. Сомго сом сатпайсыз. Эмнеге сатасыз? Сомго доллар сатасыз. Долларга рубль, сомго рубль сата бересиз. Каалаган бааны коюп. Бирок адамдардын арасындагы базар баадан ашырбастан. Бир адам сажда сафкы кыла турган абалда сажда сафка кылбастан туруп намазы бүтүп кала турган болсо кандай кылат дейт. Эгерде бир намазда важип калып кетти, же болбосо бир парызды кечиктирип салды, анан акырында адашуу саждасын кылыш керек эле, ошону кылбастан туруп намазды бүтүрүп алды. Бүтүргөндөн кийин карайт. Эгерде убакыт бар боло турган болсо, намазын кайра кайтарып окуу мустахаб болот. Кайра кайтарып окуу мустахаб. Убакыт бар болсо. Убакыт жок болсо, таваккална алаллах. Себеби эмне себептен кайтарып окуу мустахаб десек, себеби намазда бир важип амал калып кетсе, анын сообу аз болуп калат. Анан ошо намазыңызды убакыт эле бар болуп турса, кайра окуп койсоңуз, тегиз нафил болуп калат деген маселе. Себеби намазда бир кемчилик болсо, ошол сажда сафкы кылуу менен ошо кемчилик толтурулат да. Демек, ошону кайра убакыт бар болсо окуп койгон мустахаб болот да. Аллах разы болсун. Ханафи мазхабта эгерде бир негизги жамаат, негизги жамаатпыз азыр, негизги жамааттан кеч калып калса, бир-эки адам жеке окуган афзал, жакшы. Себеби пайгамбар ушундай окуган. Эгерде жок, биз жамаат менен окуйлу, 30 адам болуп калдык десе, Имам Ибн Абидин рахматуллахи алейхи өзүнүн Хашия деген китебинде айтат. Себеби экинчи жамаат, текрарл жамаа дейт, жамаатты кайталап окуу макрух болот Ханафи мазхабта. Эми ошол макрухка түшүп калбасы үчүн биринчи жамааттын намазына окшошпостон туруп окусун дейт Имам Ибн Абидин. Ал кандай? Жок, мынтип эле экинчи жамаат келип жамаат менен окуса макрух деген эмне себептен макрух деп айтылса, адамдар негизги жамаатка кош көңүл болуп баштайт. Биз биринчи жамаат негизги жамаат. Ушуга жетип келиш керек, жердин түгүнөн болсо дачы.
Anан dagы жамаат боло бере турган болсо адамдар негизги жамаатка эмне кылбай коет, көңүл бурбай коет. Экинчи жамаат деле бар го, үчүнчү жамаат деле бар го, окуй беребиз дейт. Ошон үчүн ошол жолду тосуш үчүн не дейбиз? Экинчи такрар жамаат, андан кийинки жамаат менен окуу макрух дейбиз. Бирок имам Ибн Абидин айтат, эгер келип калышты, жамаат менен окуйбуз десе, макрух болбоонун шарты биринчи жамааттын намазынын сүрөтүндө болбош керек. Ал михрабка турбаш керек. Экинчиси коомат айтпаш керек. О, чекин отуруп жамаат менен окуп алса болот. Бирок жакшысы жеке окуган. Кечирим болот. Тырмактын астындагы кирлерге кечирим болот. Краска башка нерселерди жууш керек. Кирге кечирим болот. Ва саллаллаху таала хайр халк Мухаммад ва аля али ва сахаба ажмаин. Имамыбыз келип калды, Аллахым разы болсун. Кудай Таалам ушу алган илимдерибизди пайдалуу илимдерден кылсын, адашуудан Аллахым өзү асыраган болсун. Аллах Таалам эсен аман кайра ушул сабагыбызга кайтып келишти насип этсин. Баарыңыздардан дуа тилек кылабыз. Иншалла ушу кайра ден соолугубузду чыңап, кайра ушу сабакка кайтса Аллахым насип эткен болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.